Белгилүү окумуштуу Феликс Франклдын урматына арналган конференция өттү. Конференция Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жыйындар залында өтүп, ага университеттин окутуучулар жамааты, бир катар профессорлор, физика, математика илиминин докторлору жана студенттер катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Феликс Франклдын акыркы шакирттеринин бири профессор академик Мукаш Абдылдаев устатынын өтө гениалдуу, ошону менен катар жөнөкөй инсан болгондугун баса белгиледи. Isidrus Frankl 1951-жылы Кыргыз улуттук университети ачылып, ошого биринчи профессордон болуп Москвадан келген. Келип кафедранын башчысы болуп, ошол илимий школа уштурган. Илимий школго негизинен Кыргыздын жаштары 1951-жылдан 1957-жылга чейин иштеп, ошола кыска сроктун ичинде 20-дан көп окуучуларды даярдап, аспиранттарын көбү кыргыз балды жаштар болгон. Анын көпчүлүгү кандидаттык диссертацияны жаштага этти. 1957-жылы Кабардино-Балкарияга кетти. Салтанатта окумуштуунун Кыргызстандагы окуучу шакирттери тууралуу кыскача видеоролик көрсөтүлүп, физика жана электроника факультетинин студенттери тарабынан уюштурулган чакан концерттик программа менен коштолду. Мына өзүңөргө белгилүү болгондой, жакында эле ушу Россия Федерациясынан көп ректорлордун коллективи келип, ошондо Москва МГУнун ректору Садовничий Антон Викторович айтып кетти да, ушу кишини Феликс Исидоровичту өтө белгилеп, силерде да иштедиле, ушундай белгилүү гениалдуу окумуштуу эле деп айтып кетти да. То есть муну менен биз эмне кылып атабыз? Ушундай бул кишиге кайрылганыбыз, ушу жалпы эле илим деген негизи мындай чеги жок, мындайча айтканда без границ деп коет да. Ушундай тармакта, ошон үчүн биз ушу жалпы дүйнөлүк илимий багытка карап, ошого кошулуу багытында ушундай биринчи багыттарды кылып атабыз. Бүгүн жөн эле конференция өткөрбөстөн ушу биздин физика жана электроника факультетинде илимий борбор ачылат. Дагы ушу Феликс Исидорович Франклдын атындагы окуу залы ачылат да, ошонун атында. Ошо иш-чаралар болот. Ошол менен бул биздин кийинки илимий жагыбыздан, окуу тармагыбыздан жогорку тепкичке чыкканга өрөлгө болот деп ишенебиз да биз. Конференциянын жүрүшүндө Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин окуу иштери боюнча проректору Бекжан Темиров, Хатут Бирбикова атындагы мамлекеттик Кабардино-Балкар университетинин атынан куттуктоо сөзүн окуду. Куттуктоодо Кыргыз улуттук университетинин окутуучулар жамаатына ыраазычылыгын билдирди. Кабардино-Балкар университетинин теоретикалык физика кафедрасынын башчысы Феликс Франкль атындагы илимий изилдөө борбору жана мемориалдык кабинетинин ачылышы менен куттуктап, улуу окумуштуу эки окуу жайды бириктирип аткандыгын баса белгиледи. Иш-чаранын экинчи расмий бөлүгү Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 6-корпусунда жайгашкан физика жана электроника факультетинде уланып, окумуштуунун ысымы ыйгарылган илимий изилдөө борбор жана мемориалдык кабинеттин ачылыш салтанаты менен коштолду. Илимий изилдөө борбор Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ардак профессору Мукаш Абдылдаевдин демилгеси менен уюштурулду.